Т полис жана Бишкек полис деген немелер силердин официальный страницаларыңарбы ГАИнин? Жок, биздин официальный страница эмес. Демек, текшерүүлөр жүрүп атат, бирок страницалар официальный эмес, А эмнеге анда силер менин жеке жашоомду нарушать этип, менин конституционный укуктарымды нарушать этип, силер мени мазактап чыгарып атасыңар ал интернетке? Эмнеге силердин сотрудниктериңер, пресс службаңар ошондой өзүнүн немесине ошондой нерсени кылып атат? Эмне себептен алар мага протокол түзгөнү келгенде нагрудной камералар болгон эмес? Эмне себептен бир сотрудник мага формасы жок келип алып, мен Надыр деген пресс службанын представители болом деп туруп, мага протокол түзүп берип атат? Эмне себептен мага пресс службанын протоколу, пресс службасы неменин ГАИнин протокол түзүп берип атат? Анан эгер силер ушул мыйзамды сактай албасаңар, эгер силер кайыптын артынан кууп, жогорку кеңештин депутатын, кыргызынын эл улун ушинтип интернетке чыгарып мазактап коюп атсаңар, анда силерге кантип биз мондай возможность берели ГАИ немелерди, айдоочуларды экзамен алганга? Эгер силер билип туруп, мыйзам бузулуп атканын билип туруп ушинтип мазактап чыгарып коюп атсаңар, анда кайсы неме менен биз силерге ушундай право берип коелу? Башка водительдерди текшергенге силер жогорку кеңештин депутатын мазактап атасыңар. Силер кесип туруп интернетке уят кылып, мен ошол жерде дебош кылгансып чыгарып атасыңар силер. А мен бир эле суроом болгон ал жердечи. Жумуш маалында мен жеке жашоом бар, мен жеке жашоомо киргизбегиле, жумуш маалында келгиле, мен силерге протокол эртең өзүм чалып туруп протокол түздүртөм дегем да.